Кыргызстандын жүк ташуучуларында товарларды ЕАЭПке мүчө өлкөлөргө, анын ичинде Казакстанга экспорттоодо товардын QR коду менен басылып чыгарылган электрондук эсеп фактурасы болушу шарт. Мындай чечим Алматы шаарында өткөн Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык боюнча жумушчу топтун биринчи отурумунун жыйынтыгында кабыл алынгандыгын Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев билдирди. Анын айтымында электрондук эсеп фактурасынын болушу автотранспорт каражаттарына Казакстандын чек арасынан маршрут боюнча тоскоолдуксуз жүрүүгө мүмкүндүк берет. Ал жок болсо текшерүүлөр көбүрөөк болот. 5 посттун ушу биздин жүк ташуучулардын маселелерди карап турабыз да. Кайсы жерде токтоп калса, же ошол жердин монитору өчүп калса, биз ошолорго чыгып туруп айтабыз эмне болду. Тегери кечегинде 3-4-10 километрдик маселе баягы машина токтоп калса, анда дагы Казакстан вице-премьер менен түз чалышып туруп, ушул маселени чечүүгө аракет кылабыз. Биз бул киши менен мындай аябай жакшы түшүнүктүү көп маселелерден чечип алдык. Ошондуктан биз соода саттыгыбызды жакшы өнүктүрөлү деген жыйынтыкка келдик. Ишкерлердин колунда эсеп фактурасынын болушу контрабандалык товарларды ташууну ачыкка чыгарары айтылууда. Ошол эле маалда тиешелүү товар коштоочу документтерде продукциялардын салмагы жана басынын төмөн көрсөтүлүшүнө жол берилбейт. Казакстан өлкөсүнөн Кыргызстан өлкөсүнө өтүп баратканда электрондук счет фактуралар тоже колдонушат. Булар да колдонулат. Бунун негизинде естественно товар оборот көбөйүш керек. Буга чейинки болгон контрабандный груздардын көбү ачыкка чыгат деп ойлойбуз. Ошондуктан бул келишим эки тарапка тең бирдей мүмкүнчүлүктөрдү алып келет да. Салмак жагынан, андан кийин баа жагынан аябай төмөн көргөзүшү да. Эми бул келишим подписация этилгенден кийин бунун баардыгы контролго алынат. Албетте салыктардын баардыгы көбөйүш керек. Ошондой эле ЕАЭПтин алкагында өндүрүүчүлөргө сериялык продукциялардын чыгарылышы жөнүндө сертификаттарды берүү маселеси тыкыр көзөмөл жүргүзүүнү талап кылууда. Андыктан Кыргызстан Казакстан менен биргеликте сертификаттарды берүүнүн жол жобосун караган иш-чаралар планына кол койду. Мындан тышкары Кыргыз-Казак мамлекеттик чек арасында логистикалык борборду түзүү иштери жүрүп жатат. Эми Казакстан тараптан 50, Кыргызстан тараптан 40 гектар жер бөлүнөт. Логистикалык борбор Ак Тилек өткөрмө пунктунун жанында жайгашмакчы. Борбор ишке кирсе, товарларды экспорттоо иши илгерилейт. Жумуш орундары түзүлүп, салыктын түшүүсү көбөйөт. Казакстан тарабы инвестор берет бизге, таап берет. Алар ушул ИТЛКга 30 миллионго тегерегинде инвестиция беришет, ушу инфраструктураны түзүшүнө. Андан кийин ошол инфраструктура даяр болгондон кийин биз чогуу ал жакка кайсыл өндүрүштөрдү ошол жакка жайгашабыз, ошонун баарын чогуу чечебиз деп ошондой келишимге келдик. Кыргыз-Казак соода-экономикалык кызматташуу боюнча жумушчу топтун биринчи жыйынында 21 февралдан тарта Кыргызстандан Россияга, Казакстандын аймак аркылуу темир жол транспорту менен жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз ташуу транзитин кайрадан жандандыруу боюнча Казак тарап макул болду. Эми тиешелүү министрликтер Казак тарап менен жетишилген макулдашууларды эске алуу менен Россия тараптын макулдугун алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантат. Биздин жарандар бүгүнкү күндө Казакстанга өтө албайт. Андан тышкары Россияга өтө албайт. Ошол маселе боюнча абдан көп биздин жарандардан дагы арыздар көп түшкөн. Бүгүнкү күндө өзүңөр айтасыңар, только могу самолет менен барылат да. Алматыга дагы, Россияга дагы. Баалар албетте кымбат. Ушул маселени чечүү үчүн биз Казакстан тарап менен ушул темир жол менен барганга аларга уруксат алдык. Эми биз Россия тарап менен сүйлөшөбүз. Алардын тиги салмак сактоо министри менен сүйлөшөбүз, албетте анан кийин темир жол мекемесинен сүйлөшөбүз. Ошондо ушул маселе баары чечилгенден кийин биздин жарандар поездге Бишкек, Москвага отуруп, колунда документ ПЦР тапшырылган болсо, алар Казакстандан токтотулбай Москвага чейин барганга укуктуу болуп билет. Мындан тышкары май-июнь айларында Бишкекте Кыргыз-Казак регионалдык форумун жана ишкерлердин отурумун өткөрүү макулдашылды. Биздин ишкерлер, бизнестер жолугушат, контракттарды кол коюшат, сүйлөшүшөт. Андан да тышкары ушу биздин региондордун ортосунда да келишимдерди кол коюуга күтүп жатабыз. Азыр ошол боюнча биз иштеп жатабыз. 2021 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Казакстандын товар алмашуусу $1 миллиард ашты. Эки тараптуу соода-экономикалык кызматташуулардын алкагында эми бул көрсөткүчтү $2 миллиардга чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүктөр бар.
Мээрим Дүшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.